Президент Садыр Жапаров бүгін 14 октябрда Астана шаарында көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин тар курамдагы кезектеги жыйынында сөз сүйлөдү. Жыйында КМШ лидерлери кызматташтыкты тереңдетүү маселелерин, регионалдык жана эл аралык күн тартибинин актуалдуу аспектилерин талкуулашты. Садыр Жапаров белгилегендей, шериктештиктин негизги жана кебелбес принциби катышуучу мамлекеттердин ортосундагы достук, ынак коңшулук жана өз ара пайдалуу кызматташтык мамилелерин мындан ары өнүктүрүү жана чыңдоо элдердин түпкү улуттук кызыкчылыктарына жооп берет жана тынчтыктын, коопсуздуктун иши. Мамлекет башчысы бири-биринин территориалдык бүтүндүгүн урматтоо жана азыркы чек аралардын кол тийбестиги сыяктуу маанилүү принципти баса белгиледи. Бул бүгүнкү мамилелердин негизги пайдалуу болгон эң маанилүү келишимдердин бири. Президент кыргыз тарап талаштуу маселелерди тынчтык жолу жана саясий дипломатиялык ыкмаллар менен гана чечүү зарылчылыгы боюнча өзгөрүүсүз позициясын карманарын дагы бир жолу ырастады. Основной и незыблемый принцип создания Содружества был заложен в формулировке, что дальнейшее развитие и укрепление отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества между нашими государствами отвечают коренным национальным интересам наших народов и служат делу мира и безопасности. Особенно хотел бы подчеркнуть такой важный принцип, как уважение территориальной целостности друг друга и нерушимость существующих границ. Это одно из главнейших договоренностей, которые являются ключевой основой наших сегодняшних отношений. Хочу вновь подтвердить, что кыргызская сторона придерживается неизменной позиции о необходимости разрешения спорных вопросов исключительно мирным путем и политико-дипломатическими методами. КМШ мамлекет башчыларынын кеңешинин жыйынында соода-экономикалык, маданий-гуманитардык чөйрөлөрдө, ошондой эле коопсуздук жаатында байланыштарды өнүктүрүүгө багытталган бир катар документтерге кол коюлду. Ага ылайык КМШнын кийинки саммити Бишкекте өтөт. 2024-жылды ыктыярчылар кыймылынын жылы, 2025 жылды улуу атамекендик согуштагы жеңиштин 80 жылдыгы, улутчулдукка каршы күрөшүүдөгү тынчтык жана биримдик жылы, 2026 жылды саламаттыкты сактоо жылы деп жарыялоо каралган. Мындан тышкары уюмга мүчө мамлекеттердин шайлоо органдарынын жетекчилеринин консультативдик кеңешин түзүү жөнүндө макулдашуу, коррупцияга каршы күрөшүү боюнча кызматташуу, терроризмге жана экстремизмге каршы биргеликте күрөшүү, эркин соода кызмат көрсөтүү долбоорун даярдоо, 2024 жылы Санкт-Петербург шаарын шериктештиктин маданий борбору деп жарыялоо тууралуу макулдашуулар бар.